Кетирген күнөөлөрүбүздү кечирип, өзүң бизди колдой көр. Ата-бейит мемориалдык комплексинде коронавирустун курмандыгы болгон кыргызстандыктардын элесине арналган аза күтүү иш-чарасы болуп өттү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, ага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов, Жогорку соттун төрайымы Гүлбаракалиева, Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийи Максат Токтомушев катышкан. Анда маркумдарга багышталып Куран окулду. Эске салсак, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын 27-июлунда 30-жылды улуттук аза күтүү күнү катары жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Аза күтүү күнүндө өлкөнүн бардык жеринде тиешелүү иш-чаралар болуп, чет өлкөлөрдүн дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн имараттарындагы мамлекеттик туулар түшүрүлөт. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ve tub aleyna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. O jaratkan Allah uşu okulgan tilavatını Kur'an'ın soğuptorun 1100 жолу Kur'an'ды başынан ayağına çeyin okulgan Hatım Kur'an'ın soğuptorun Tülö kurbanlık çaluulardın soğuptorun bu dünyada ötüp ketken жалпы момун мусулмандардын катарында репрессияда курман болгон ата-бабаларыбыздын арбагына, Чыңгыз Төрөгул уулу атабыздын арбагына, апрель окуясында курман болгон шейит баатырларыбыздын арбагына, өзгөчө мына ушу жылы коронавирустан, пневмониядан акыркы күндөрү курман болгон бардык жарандарыбыздын арбактарына калыс багыштадык, өзүң кабыл кылгын. Жараткан Алла жаткан жерлерин жайлуу кылгын, топурактарын торко, кабырларын нурлуу, бейиштин бакчасы кылгын. Билип билбей кетирген кемчилдик ката күнөөлөрүн кечиргин. Жараткан Алла өз мээримиңе бөлөп түбөрүккө бара турган жайын Фирдаус бейишинден өзүң орун бергин. Жараткан Алла ушунча хатым Кур'ан-ы Каримдин урматынан элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, биримдүүлүк, достук, токчулук, туруктуулук өзүң насип кылгын. Жараткан Алла бардык оору балелерден өзүң сактагын. Бейтепканада, үйлөрдө ооруп жаткандардын баарына толук, я Алла, туруктуу шифа бергин. Жараткан Алла кылган дуаларыбызды, пата тилектерибизди өзүң кабыл кылгын. О жараткан Алла, жалгыз өзүңө гана сыйынабыз, өзүңө гана тооба келтиребиз. Каза болгон мекендештеримин жаткан жерин жайлуу, топурагын торкоо, жандары бейиште болсун, бейиштеки даражасын бийик кыла көр. Кетирген күнөөлөрүбүздү кечирип, өзүң бизди колдой көр. Ооруп жаткан мекендештериме тезирээк айыгып кетишин тилейм. Журтубузду илдеттен тезирээк кутулушун буйра көр. Элибизге ден соолук, аманчылык, ынтымак, рызкы, бакты таалай, ийгиликтерди бер. Жерге бизге тынчылык, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, өлкөбүздүн өнүгүүсүн насип кыл. Сүйүктүү мекенибиз Кыргызстандын жараткан Кудайым өзүң колдой көр. Амин.